Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Россиянын президенти Владимир Путиндин АКШнын президенти Дональд Трамп менен Аляскада өткөн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча пикир алмашышты. Садыр Жапаров Россиялык-Америкалык саммит ишенимди бекемдөөгө жана глобалдык чыңалууну басаңдатууга карай маанилүү кадам болгонун белгиледи. Ал ошондой эле кыргыз тарап Россия Федерациясы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жетишилген деңгээли украиналык кризисти тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн кошумча шарттарды түзөрүнө ишенерин белгиледи. Кыргызстан Евразиянын борборунда жайгашкан жана аймактык интеграциялык бирикмелердин ишине жигердүү катышкан өлкө катары аймактагы туруктуулукту чыңдоого өзгөчө маани берет жана Россия Федерациясы менен туруктуу өнүгүү максатында кызматташууга даярдыгын ырастайт, деди президент Садыр Жапаров. Соңунда тараптар эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маанилүү маселелер боюнча алмашууну мындан ары да улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментине бардыгы болуп 14 кызматтык автоунаа тапшырылды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери өз милдеттерин берилгендик менен натыйжалуу аткарыш үчүн аларга тийиштүү шарттар түзүп берүү мамлекетибиздин негизги максаттарынын бири болуп эсептелет. Мына бүгүн жаңы техника жана жабдууларды тапшыруу аземинде баарыбыз күбө болуп турабыз. Берилип жаткан заманбап техника жана жабдыктар жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарууда чоң көмөк жана жардам берет деп ишенемин. Сиздердин баарыңыздарга ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге мамлекетибиздин өнүгүшүнө жана стабилдүүлүгүнө карата мындан да артык ак ниет жана берилгендик менен ыкчам иштерди күчөтүүгө багыт алышыңарга кызыктарбыз. Ошондой эле 450 боди, 191 байкоочу жана 9 дрон тапшырылды. Бул азыркы бөлүнүп берген автоунаалар кызматкерлердин шартын абдан жана ошондой эле кызматын жана кызматка болгон өзүнүн умтулуусу абдан жогорулат. Себеп дегенде кызматта жүргөндө бул биздин кызматка талапка ылайык абдан жакшы жана ошондой эле жолдо жүрүү коопсуздук эрежелеринде видео камералар автоунааларга орнотулган. Маалыматка караганда буга чейин техникалардын эскилиги жетип оңдоп түзөөгө муктаж болчу. Ал эми бул тапшырылган жаңы автоунаалар жаңы кадам жасоого шарт түзөт. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТИРК Чүй, Бишкек шаары. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын 22 августунан тарта такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиялуу тартиби киргизилет. Бул тууралуу маалымат жыйынында Ички иштер министрликтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорттук ишмердүүлүктү лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев билдирди. Анын айтымында бул чечим президенттин Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде кабыл алынган. Лицензиялоо тартиби этап менен ашат. Соңку этап 1 декабрда бүтөт. Лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды аныктоо үчүн атайын станционардык посттор коюлат. Мындан сырткары, алар мыйзамга ылайык атайын автобекеттерден гана кызматын баштоого милдеттүү. Эрежелерди бузгандарга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Лицензия алуунун баасы жеке жактар үчүн 7500 сом, юридикалык жактар үчүн 23000 сом болуп белгиленген, деди Самбаев. Ал белгилегендей, лицензия алуу үчүн төмөнкү талаптар аткарылышы шарт. Айдоочунун кеминде 3 жылдык айдоо тажрыйбасы болушу керек. Медициналык кароодон өтүшү милдеттүү. Унаа сол рулдуу болууга тийиш. Бул чаралар такси кызматындагы коопсуздукту жогорулатуу жана тартип орнотуу максатында кабыл алынууда.
2025 жылдын 18-21 август күндөрү Кыргыз Республикасына Кытай Эл Республикасынын Хэнян провинциясынын коомдук коопсуздук департаментинин делегациясы расмий иш сапары менен келип, делегациянын департаментинин орун басары Го Жичен жетектеп келди. Иш сапардын жүрүшүндө делегация Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптын укук коргоо органдарынын ортосундагы кызматташууну чыңдоо жана тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Өзгөчө көңүл коомдук тартипти камсыз кылуу, укук бузуулардын алдын алуу жана кызматкерлердин кесиптик даярдыгын жогорулатуу боюнча өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүнө бурулду. 2025 жылдын 7 февралында Аламөдүн райондук ички иштер башкармалыгында ШЖ аттуу жаран кайрылып белгисиз адам ишенимине кирип, алдоо жолу менен жалпы суммасы 300 000 сомдук 15 тонна 220 килограмм арпасын алып качып жүргөндүгүн билдирген. Бул факты боюнча Аламөдүн райондук ички иштер башкармалыгы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1983 жылы КУ аттуу жаран экени такталып, ошондой эле ага карата ушул сыяктуу фактылар боюнча дагы башка арыздар бар экендиги аныкталып, КУга карата сот тарабынан сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып, издөөгө алынган. 2025 жылдын 14 августунда Аламөдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө КУ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда шектөөнүн ушул сыяктуу алдамчылык фактыларына тиешеси бар экендиги текшерилүүдө. Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмү УК аттуу жарандын кылмыштык кыймыл-аракеттеринен жапа чеккен жарандарга Аламөдүн райондук ички иштер башкармалыгына Ж 0312 36 35 23, 0312 36 35 27, 0990 38 0980 телефондоруна билдирүүгө чакырат. Жаңы окуу жылына карата өлкө аймагы боюнча 110 курулуш объектиси, анын ичинде 57 мектеп жана 20 бала бакча пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, бардык долбоор билим берүү жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында курулууда. Алардын ачылышы өлкө боюнча миңдеген мектеп окуучуларынын жана бөбөктөрдүн билим алуу жана тарбиялануу шарттарын кыйла жакшыртат. Мындан тышкары, жакынкы убактарда башка да бир катар социалдык объектилерди, анын ичинде маданий жана спорттук имараттарды колдонууга берүү пландалууда. Кош келиңиздер Кыргызстанга. Москва районундагы Али Арбуду атындагы орто мектепте өзгөчө салтанаттуу иш-чара болду. Алсак билим уясына 2 интерактивдүү доска белекке берилди. Ал Кытай элчилигинин колдоосу менен ишке ашкан. Жабдуулар жана башка колдоолор көрсөтүлүп, кыргыз жаштары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Жаңы технологиялык жабдууларды тапшыруу үчүн Кытай элчиси Лю Сянпин мектепке келип, окуучулар жана мугалимдер менен жолукту. Ал өз сөзүндө билим берүү тармагы келечек муунду тарбиялоодогу эң маанилүү багыт экенин белгилеп, Кытай Кыргызстандагы билим мекемелерине колдоо көрсөтүүнү улантаарын айтты. Салтка айлангандай бул сапарыбызда да мектепке колдоо көрсөтүп, интерактивдүү доскалар жана окуу куралдарын белекке бердик. Бул балдардын билим алуусуна салым кошот деп ишенем. Биздин мамлекет башчылары белгилегендей, элдер ортосундагы достук мамиле абдан маанилүү. Кытай менен Кыргызстанды көп кылымдык тарыхый байланышы бириктирип турат. Азыркы тапта эки өлкөнүн алакасы тездик менен өнүгүп жатат. Эл аралык байланыштар да барган сайын бекемделүүдө. Элчилик мындай демилгелерди ар дайым колдоп, элдер ортосундагы достук чыңдоо үчүн иштей берет. Имеют важное значение. Интерактивдүү доскалардын артыкчылыгы сабак өтүүдө мугалимдерге ыңгайлуу шарт түзүп, окуучуларга заманбап ыкмада билим алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Негизги көрсөткүчү бул эки өлкөнүн достугу күчөтүү максаты экен да. Билим берүү жагынан Кытай элчиси, Кытай мамлекет дайыма колдоп берип атат биз Кыргыз Республикасында. Билим берүү жагынан азыр заманбап технология көмөк көрсөткөнгө ошого кадам бир жакшы кадам дагы болуп калды да. Ошон үчүн азыр интерактивдүү доскалар жөнүндө бул негизги бүгүнкү аябай муктаждык болуп калды да окуучуларга.
Ошондуктан биз элчиси менен сүйлөшүп, Кытай тарабынан дагы сүйлөшүп, ар бир мектепке дагы 1-2, жок болсо 1-2 ошондой эле интерактивдүү доскаларын көмөктөсөнгө аябай жакшы болмок деп ишенем да. Өз кезегинде мектеп жамааты мындай колдоолор мугалимдердин ишин жеңилдетип, окуучулардын кызыгуусун арттыра турганын белгилешти. Мектеп директору жаңы жабдуулар сабактарды интерактивдүү формада өтүүгө жол ачаарын баса белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Бул белек биз үчүн эң маанилүү, биз үчүн эле эмес, мугалимдер үчүн, балдар үчүн бул эң маанилүү. Биз абдан ыраазыбыз. Келечекте дагы биз бул элчилик менен кызматташабыз деген ойдобуз. Анткени деген азыркы учурда бул билим деңгээлин көтөрүү, санариптик системага өтүү бул эң маанилүү болуп саналат. Биздин мектептин тандоосу буга сунуштаманы Москва районунан чыккан депутат Канжаза Керим Римзарович сунуштоосу менен тандалды деп ойлойм. Себеп дегенде бул мектеп ар улуттуу балдар, окуучулар окуйт. Белгилей кетсек, мындай белектер билим берүү тармагын өнүктүрүп гана тим болбостон, өлкөлөр ортосундагы достукту дагы бекемдейт. Али Арбудо атындагы мектептин окуучулары эми заманбап шартта билим алууга дагы бир кадам жакындашты. Айдана Камалидзин кызы Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Москва районунда сугат менен көйгөй жараткан маселе жок. Бул тууралуу райондук суу чарба башкармалыгынан кабарлашты. Дыйкандарга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында алардын айдоо талааларына жеткиликтүү кылып суу берилүүдө. Күндүз гана эмес, түнкүсүн дагы үзгүлтүккө учурабай өткөрүлүп турат. Маалыматка караганда түнкүсүн сугаруу өсүмдүккө пайдалуураак. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун базары Төрөбаев Бакыт Эргешевдин программасынын алкагында биз 174 гектар жерди капелин арашадан өткөрдүк. Андан 118 гектар кант кызылчасы, 56 гектар болсо жүгөрү да бүгүнкү күндө. Буюрса, ушул азыркы бүгүнкү күндө бизде кызылчанын уже акыркы сугаттары сугарылып атат, жүгөрү бүттү, анан көп жылдык беделер. Анан ушул экинчи урожайга жүгөрү, сивоско, сабиз, андан тышкары редка жашылчалар бар да бүгүнкү күндө. Айдаган өсүмдүк жашылча жемиш өндүрүмдөрүн талапка ылайык сугарып, мол түшүм алып жатышкан дыйкандар райондогу суу чарба башкармалыгына ыраазычылыктарын билдиришти. Айтымдарында талааны сугаруу опурталдуу деле маселе эмес, жыл сайын эле жетиштүү сугат болуп турат. Ал эми өзгөчө быйыл эч кандай көйгөй жаралган жок. Ошол себептен жакшы түшүм алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Сугат күнүнө берилет, бир сутка болуп эсептелинет. Көбүнчө түнкү сугат жакшы болуп, ошону өздөштүрүп жатабыз азыркы учурда. Түнкү сугат жакшы өзүнүн пайдасын көбүрөөк берген өзүбүздүн тажрыйбалар көргөзүп турат. Азыркы учурда ушул сугат суусу Кудай буйруса жетиштүү, бардык жерге жетиштүү эле болуп турат Москва району боюнча. Ушу көп жылдан бери ушу дыйканчылык менен аракеттенебиз. Эми жылдагыдай эле Кудай буйруса суу жакшы сугарып атабыз. Күндүз түнкүсүн да сугарабыз. Эми Кудай буйруса бир 2-3 полив менен кызылчаны бүтүрөбүз окшойт да буйруса. Суу маселеси дайыма эле жакшы. Убагында алабыз, убагында сугарабыз. Түшүмүбүздө Кудай буйруса жакшы быйылкы жылга. Адистер белгилегендей сууну ысырап кылбай, үнөмдүү сугаруу үчүн дыйкандарды тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөрүү боюнча атайын семинарлар уюшулуп турат. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Москва району.